Урматтуу Москва шаарында мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйба алуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса жасап берет. Баса регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин бир күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кирди чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Мигранттардын тагдыры чечилдиби? Путин Орусияны мыйзамсыз келгендерден тазалоого буйрук берди. Атайын операция башталды. Орусия мыйзамсыз мигранттарга каршы күрөшүүдө АКШнын тажрыйбасын колдонобу? АКШ президенти Дональд Трамп буга чейин мыйзамсыз мигранттардын түштүк чек арасы аркылуу АКШ аймагына кирүүсүн токтотуп, кайра сыртка чыгарууга буйрук берген. Инаугурациясынын алдында ал президенттик алгачкы күндөрүндө эле мигранттарга катуу жана масштабдуу чараларды көрүүгө бада берген. Трамптын кеңешчилери ал өлкөдөн миллиондогон чет элдиктерди кууп чыгууну пландап жатканын айтышкан. Президент Трамптын чечкиндүүлүгүнө кичине болсо да күмөн санаган активисттер олуттуу ката кетиришет. Трамп миграцияны басуу боюнча эң таасирдүү чараларды ишке ашыруу үчүн федералдык ыйгарым укуктардын чоң арсеналын колдонот, деди Стейк Стивен Миллер, Трамптын биринчи мөөнөтүндөгү мигранттарга каршы чараларды иштеп чыгуучусу. Кеп мисалы документи жок адамдарды издөө үчүн массалык рейдтер, өлкөдөн чыгаруу процессинин өзүн жөнөкөйлөтүү, айрым көйгөйлүү өлкөлөрдөн мигранттардын кирүүсүнө тыюу салуу, виза алуу үчүн талапкерлерди текшерүүнү күчөтүү жана башкалар сыяктуу чаралар жөнүндө болуп жатат. Мигранттардын тагдыры чечилдиби? Булактар бул суроого жооп ооба деп ачык айтышат. Ошентип, ЖКнын маалыматы боюнча Трамп тарабынан кабыл алынган чараларга окшош Россия программасын жүргүзүү үчүн бардык бюрократиялык база даяр. Мыйзамсыз мигранттарды чыгаруу боюнча атайын операция башталат дешет маалымат берүүчүлөр. Мындай операцияны жүргүзүү үчүн бардык бюрократиялык база даяр. 2025-жылдын 1-январынан тартып Россияда чет өлкөлүк жарандарды чыгаруу үчүн атайын режим иштей баштады. Бул режим полиция депортация процессин тездетип, соттордун катышуусуз мигранттарды чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алууга мүмкүндүк берет. Маалымат булактары ишендиргендей, Орусиянын президенти Владимир Путин Орусияны мыйзамсыз келгендерден тазалоого буйрук берген. Бийлик өлкөнү мыйзамсыз иммигранттардан тазалоону гана эмес, социалдык нааразычылык күчөп жаткан шартта миграциялык кырдаалды көзөмөлдөө тутумун түзүүнү көздөп жатат, деп жазат Кросс. ИИМ башчысынын биринчи орун басары Александр Горовой буга чейин Орусияда 670 миңдей чет элдиктер мыйзамсыз жүргөнүн айткан. Бийлик аларга 2025-жылдын 30-апрелине чейин өлкөдө болушун мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк берди. Бирок ошол мезгилден кийин Миу булагынын айтымында манжа изин каттоо жана сүрөткө тартуу сыяктуу зарыл процедуралардан өтпөй калгандардын бардыгы жакынкы депортацияга туш болушат. Мигранттар эми Орусияга барбайбы? Буга чейин конспиролог номер 1 каналы Риядта өткөн сүйлөшүүлөрдө орус жана америкалык делегациялар АКШнын РФдагы миграциялык программаларды каржылоосун талкуулашканын билдирген. Бул эл аралык өнүктүрүү агенттиги ОРАФ аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн. Аны азыр Трамп натыйжалуу жок кылды. Каналдын маалыматы боюнча Россия Федерациясына келген мигранттардын саны кескин кыскарат деген сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча булактар АКШ тарабынан диаспораларды каржылоонун токтотулушу мигранттарга орус коомуна кошулушу үчүн колдоо жана ресурстарды алууну токтотууга алып келерин түшүндүрүштү. Буга чейин МККлар ЭКК Советтер Союзунун мурдагы республикаларынын биринин жашоочулары үчүн сайттын ишине акча төлөп РФга көчүп барууга ыктап миграция боюнча көрсөтмө бергенин жазышкан. Уюм ошондой эле Россияны туруксуздаштыруу максатында промигранттык күчтөргө, анын ичинде саясатчыларга жана диаспораларга демөөрчүлүк кыла алат. Москва менен чыңалуунун күчөсү менен мындай тактика АКШга орус саясатына таасирин сактап калууга мүмкүндүк берди, деп түшүндүрдү конспиролог бир. Канал кошумчалагандай, чыныгы максаттар адам укуктарына кам көрүү жана жакырчылык менен күрөшүү менен жабылган. Орусияда мигранттарды депортациялоого кандай негиз пайда болот? Ошондой эле Россияга кирген бардык чет элдиктер чек арадан өткөндөн кийин 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдөн өтөрүн билдирди. Текшерүүнүн жыйынтыгы атайын маалымат базасында болот. Ага Роспотребнадзор, ИИМ жана Саламаттыкты сактоо министрлиги кире алат. Белгиленген мөөнөткө комиссиядан өтпөгөн мигранттар депортацияга же 10 жылга чейин Россия Федерациясында болууга тыюу салууга туш болушат, деп кошумчалады канал булагы. Медициналык абалын текшерүү жана иш берүүчүлөр милдеттүү болот. Эгерде алар справкасы жок адамды жалдашса, компания текшерүүнү күтөт. Саламаттык сактоо Сергей Леонов коркоо боюнча мамлекеттик думасынын комитетинин башчысы тастыктады.
Анын айтымында мындай мыйзам долбоору боюнча иш жүрүп жатат. Ошол эле учурда депутат медициналык кароодон өтүү мөөнөтүн эмнеге унификациялоо керектигин түшүндүргөн жок. Кирген күндөн тартып 30 күнгө чейин. Азыр мындай мөөнөттө эмгек мигранттары гана медициналык кароодон өтүшү керек. Бул үчүн 90 күндөн ашык убакытка келгендерге 3 ай берилет. Маалыматтар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.